Саламатсыңарбы? Менин атым Насиба. Оштун кызы болом. 12 жылдан бери Австралияда турамын. Үй бүлөм менен 2 кызыбыз бар. Бүгүн Макс деген 6 айлык күчүктү карап Central Coast, Борбордук Тынч океандын борбордук жегинде жүрөбүз. Бүгүн бир Бамберал деген айылдын жанында токой бар экен. Ошол жердебиз. Менин каналыма кош келгиле. Ал Кыргыз Lady in Australia деп аталат. Кыргызчасы Кыргыз айым Австралияда. Ошол бул менин жеке баракчам. Менин камерамдын көзү менен, биздин үй бүлөнүн көзү менен Австралиянын кээ бир жерлерин, салттарын, адаттарын чагылдырууга аракет кылабыз. Сурооңор болсо бергиле. Бул жаңы баракча. Австралияга деген аябай алыс, аябай кооз жер. Адам аз, бүт эрежелер сакталат. Ошонусу менен мага жагат. Социалдык тарабынан көп нерселер жакшы. Башка батыш өлкөлөргө, Америкаларга караганда анча-мынча жакпаган жерлери бар. Мен мүмкүн болушунча позитивдүү нерселерди чагылдырганга аракет кылам. Негативдүү кабарларды жаратпаймын. Ошол Австралияга аябай көп кара жумушчулардан баштап башка специалисттер боюнча көп кесиптеги адамдар керек. Жаш болсоңор тиги scholarship, даже мектепке эгер акчаңар болсо, балаңардын спонсор болуп келсеңер болот экен. Окутуп өзүңөр жашап, бирок иштегенгерге акыңар жок окшойт. Студент виза менен келсе, 20 сааттан ашык иштегенге акысы бар. Айлык Австралиянын доллары менен $26 башталат. Теги бизнес аккаунт IBN деп коет. Ошол номерин аласыңар. Tax file number деп коет. Алдына салык төлөгөнгө. Ошонун баарын көбүнчө бул жерде ошондой расмий эреже боюнча иштеген жакшы. Анткени эгер калбай турган планыңар болсо, силер кетип жатканда силер төлөгөн налогуңорду, салыктардын баарын кайтып беришет. Ошол Кыргыз айымы Австралия каналына кош келдиңер. Кыргыз Lady in Australia деп аталат. Анткени бүт каналдын аттары англис тилинде болуш керек да. Ошон үчүн мен Facebook'та, TikTok'та, Thread'те, Instagram'да, жана ошондой эле YouTube'да блог алып барууну чечтим. Анткени Facebook'та эмнегедир катталуучуларым көбүрөөк, калган социалдык баракчалар да аз, билбейм. Facebook'та аябай көп жазышат, кантип келсем болот деп. Кытайда кыргыздардан бери жазышат. Ошентип жүрүп эле көп суроо келген үчүн мен өздүк баракчамды алып барууну чечтим. Макс менен бир токойдун башында жүрөбүз. Эми ылдый жакка Макстын үйүнө түшкөнгө жол табыш керек. Ошол токой анчалык чоң эмес экен, ошон үчүн мындай эле маршрутту жок келгенге чечтим. Бирок аябай чоң токойлордо кээде адамдар адашып кетишет. Анан теги сос менен жардам сурашат. Буюрса биз андай болбойбуз, Макс? Максты 5 күндө кыргызча үйрөтүп койдум. Кыргызстандан көп суроо болгон үчүн кыргыз тилинде алып барууну чечтим. Кээде англисче дагы жазылып калышы мүмкүн, кээде орусча, орусча сүйлөгөндөр бүт СНГдан жазса, балки орус тилинде өтүп кетишибиз мүмкүн. Ошон үчүн Кыргыз айымы Австралиядагы Кыргыз айымын колдоп, жазылып койгула. Сурооңор болсо бергиле. Чоң рахмат катталып мени колдогон үчүн.